Нельзя здесь остановка. Остановкага кирип турабыз, остановкага киребиз. Ошон үчүн айтам, остановканы кирип тургула. Айда, кайда. Вот. Бабуля, возьмите. Мону кылып аткан карабайсызбы? Айтса жаман көрүп атат азыр. Остановка кириңиздерчи. Эмне жолдун ортосуна токтоп атасыз? Чыгат, бул деле турбайт. Мояка токтобойсуңарбы? Айдабайсыңбы? Айда мояка чейин. Байке, остановканын башы моякта калды, айдаңыз. Остановка каякта турат, силер каякта турасыңар? Көрүп кетели деп жатабыз. Бишкек мэри Ош базардагы аялдаманы көзөмөлдөгөн келинге жолукту. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жонушалиев Ош базарынын айланасын иретке келтирүү боюнча көчмө жыйын өткөрдү. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Жыйындын жүрүшүндө Бейшеналиева көчөсүндөгү аялдамада унааларды, жүргүнчүлөрдү көзөмөлдөөчү инспектор Светлана Тургунбаевага жолукту. Мэр аткарып жаткан ишинин маанилүүлүгүн белгилеп, тартипке чакырууну уланта берүүсүн, эмгек бааланарын билдирди. Буга чейин Бишкек мэриясы маалымат таратып, Ош базардагы аялдамаларда коомдук транспорттун туура токтоосу, жүргүнчүлөрдүн тартипти сактап туруусу көзөмөлдөнө баштаганын билдирген. Алар жарыялаган видеодон жашыл жилетчен келин, туш келди токтогон автобус, маршрутка унааларды иретке келтирип, аялдаманы көзөмөлдөп жаткан учуру көпчүлүктүн алкышына татыган. Булак серепкежи. Саламатсызбы. Келаткан майнаңыздар менен. Атан сизди бир көрпөтөлүк деп атабыз ушул жерде. Мыйзам алкагын алып келебиз деп баарына мына талаптарды коюп атканыңыз эң туура да бул. Бул автобустун айдоочусуна ыңгайлуу шарт. Анан кийин биздин Бишкек шаарынын тургундарына ушул жака отуруп аткан. Анан ушундан жазбаңыз эми. Баарын силерди мисалы кылып эле. Эми мына ушинтип ар бир киши мындай эмгек менен бааланат. Белгилүү блогер Даут Ким муфтиятты зыярат кылды. Ислам динин кабыл алган белгилүү кореялык блогер ыйык Рамазан айына карата Кыргызстанга келди. Аль-Умма кайрымдуулук фондунун чакыруусу менен келген Ким учурда өлкөдөгү маанилүү жайларды зыярат кылып, жолугушууларды өткөрүп, фонддун Рамазан чатырлары 2025 самалыгына катышууда. Ардак конок Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында зыярат кылып, Азиретти муфтийдин биринчи орун басары Самаган Ажы Мырза Ибраимовдун кабыл алуусунда болду. Айта кетсек, Инстаграмда 4.600.000 катталуучу бар Даут Ким Түштүк Кореяда ислам динин жайылтуу, мечит куруу сыяктуу демилгелер менен таанылган. Баткен районундагы Достук айылынын тургундары кайсыл жерге көчүрүлөт? Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Баткен районунун Достук айылынын эли менен жолукту. Жолугушууда айыл элин кайсыл жерге көчүрүү маселеси каралды. Жыйынтыгында айыл элинин макулдугу менен Баткен районунун Сулбашы айыл аймагынын Бужум айылына караштуу Чет булак жерлигине көчүрүү чечими кабыл алынды. Аталган аймак Баткен шаарынын аймагы менен чектешет. Натыйжада ар бир үй ээси үчүн 5 сотуктан жер тилкесине мамлекет тарабынан бардык шарты менен турак үй курулуп берилет. Жалпы 71 үй курулат. Мындан сырткары мамлекеттик акцысы бар жер тилке ээлерине 5 сотуктан турак жай салуу үчүн жер тилкеси берилет. Ошондой эле айыл чарба багытындагы жерлер үчүн Баткен районунун Кызылбел айылындагы 9 гектар жер бөлүп берилет. Кыргыз-тажик чегарасын делимитациялоо процессинин жыйынтыгы менен Кыргызстандын Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга өткөн. Ага ылайык айыл эли башка аймакка көчүрүлүүдө. Булак серепкежи. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев менен Вьетнамдын премьер-министри Фам Мин Тиндин расмий жолугушуу аземи өттү. Иш-чара Вьетнам Социалисттик Республикасынын Ханой шаарындагы президенттик сарайда уюштурулду. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча эки өлкөнүн улуттук гимндери жаңырды. Өкмөт башчылары ардактуу кароолду кыдырып, бири-бирине расмий делегациялардын мүчөлөрүн тааныштырышты. Андан кийин Касмалиевдин Вьетнамдын премьер-министри Фам Мин Тин менен эки тараптуу жолугушуусу болду. Жолугушуунун алдында делегация башчыларынын биргелешкен сүрөткө түшүү аземи өттү. УКМК Бишкектин мурдагы аткаминерлерин кармап коррупцияга айыптоодо. Бишкек мэриясынын департаменттеринин мурдагы башчылары кармалды.
Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, алар шаарга орнотулуп жаткан акылдуу жол чырактарды кымбат алган деп айыпталууда. Шектүүлөр Байтик Баатыр жана Масалиев көчөлөрүнө 21 жол чырак орнотуу үчүн 128 миллион сомго келишим түзүшкөн. Жол чырактар жолдо жүрүүнү автоматташтырып, тыгынды азайтмак. Долбоор көрүнүктүү натыйжа бербегендиктен медиа текшерүү жүргүзүп, техника 18 миллион сомго кымбат алынганын аныктаган деп айтылат маалыматта. Транспорт департаментинин мурдагы башчысы Улан Уйзбаев туура келет. Жана жол транспорт инфраструктурасы муниципалдык ишканасынын мурдагы башчысы камакка алынганы кошумчаланды. Булак Спутник Кеж. УКМК тарабынан Токмоктогу салыкчылар жана жеке ишкер кармалды. Токмок шаардык салык кызматынын кызматкерлери кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы менен кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Салык кызматынын Токмок шаары боюнча мурдагы башчысы, Киреши боюнча бөлүм башчысы, салык төлөөчүлөр менен иштөө бөлүмүнүн башчысы жана ишкер кармалды. Такталгандай, салык кызматынын Токмок шаары боюнча кызматкерлери жеке ишкерге тиешелүү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качуу максатында бир бүтүмгө келип алышып, мамлекеттик органдарга берилген отчеттук маалыматтарды атайлап бурмалашкан. Ошондой эле республикалык бюджетке 8 миллион 500 миң сомдон ашык зыян келтирилген. Учурда чындыгында аталган бул сума мындан аркы тергөө ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө көбөйүшү мүмкүн. 3 мартта алар кармалып, соттун чечими менен 1 айга камакка алынды. Булак Серепкежи. Бишкекте батирге урлукка кирген деген шек менен 22 жаштагы жигит кармалды. Бул тууралуу бүгүн 6 мартта Ленин райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 3 мартта милицияга шаар тургуну арыз менен кайрылып, ошол эле күнү саат 7:45 чамасында белгисиз адам жал конушунда жайгашкан батирине кирип 60.250 сомдук алтын буюмдарын уурдап кеткенин айткан. Факты уурдоо менен кылмыш иши козголгон. Шектүү делген жаран кармалып, баш коргоо чарасы Ленин райондук сотунда каралып, ал электрондук билерик тагуу менен камактан бошотулган. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Суперкежи. Бишкекте таштаны челектин жанындагы унаалар алынып, ээлерине айып салынууда. Бишкек шаарында таштаны челектердин жанына токтотулган автоунаалар эвакуатор менен ташылып жатат. Ошондой эле алардын ээлерине айып пул салынат деп билдирди медианын басма сөз кызматы. Рейдтик иш-чаралар Көкжар Кичи районундагы Малдыбаев көчөсүндө, ошондой эле Абай көчөсү менен Горький көчөсүнүн ортосунда өткөрүлдү. Ага мэрдин орун басары Рамиз Алиев тазалык муниципалдык ишканасынын транспорт жана жол транспорттук инфраструктура департаментинин жана милициянын кайгыл кызматынын өкүлдөрү катышты. Текшерүүнүн жүрүшүндө тазалык муниципалдык ишканасынын атайын техникасынын ишине тоскоолдук кылган 9 автоунаа эвакуацияланып, айып короого жөнөтүлдү. Мэрия мындай рейд өзгүлтүксүз улана турганын билдирди. Бакыт Төрөбаев жазгы тала иштери боюнча көйгөй жаралбасын. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев жазгы тала иштери боюнча көйгөй жаралбасын деген тапшырма бергенин аталган министрликтен билдиришти. Күйүүчү май, жер семирткичтер, үрөндөр жетпей жатат дегенди укпайын, коркунуч бар болсо алдын ала айткыла коркпой, биз аракет кылып чечкенге аракет кылабыз, деди Төрөбаев. Жазгы тала жумуштары боюнча колго алынган. Толугу менен колго алынган. Мен укпайын, ГСМ дефицит болуп кетти, жер семирткич дефицит болуп кетти, же үрөндөр дефицит болуп кетти деп укпайын. Эгер аз силерде bir korkunuş var olsa aldın Allah aytıkla korkmayın. Biz kırça bul жерде hareket kılıp birlikte ceza veriyoruz.